Нет, выжжено. Москвада Хоса аттуу тайпанын 8 тажикстандык оюнчусу кармалды. Москвада Хоса клубунун 8 футболчусу кармалды. Буга чейин алар ышкооздор арасындагы беттештен кийин мушташыкка чыгышкан. Юдзао менен Хоса командаларынын ортосундагы жаңжал 28 апрелде Трот стадионунда өткөн беттештен кийин тутанган. Жарылануучулардын айтымында кагылышуу учурунда Хоса оюнчуларынын бири башка команданын оюнчусун четке алып чыгып башына ура баштаган. Башка Хоса оюнчулары кармашты көрүштү, алар чуркап келип атаандаштарын да сабап башташты. Окуяга күбө болгондордун айтымында футболдук клубдун мүчөсү эмес жигит да сабалган. Мушташтан кийин жабырлануучулардын бири Никитанын кашы жарылып, башы көгөрүп ооруканага кайрылган. Футбол клуб Хосадан кол салгандар аныкталып кармалган. Алар 26 жаштагы Сафарбеков, 25 жаштагы Халик Додов, 33 жаштагы Тамылшоев, 21 жаштагы Каландарбеков, 19 жаштагы Каландарбеков болуп чыкты. 32 жаштагы Назаршоев, 33 жаштагы Зиортов жана 22 жаштагы Ашурбеков. Кармалгандардын баары Тажикстандын жарандары. Аларга карата майда бейбаштык беренеси боюнча административдик протокол түзүлдү. Текшерүү материалы тергөө комитетине өткөрүлүп берилди. Кылмыш иши козголушу мүмкүн. Алардын экөөсү миграциялык каттоонун шарттарын бузгандыгы үчүн арыз жазышкан. Балким беттеште болгон мушташ алардын Орусиядан депортациялоо менен аякташы мүмкүн. Маалымат Блак, Сокол Медиа. Вот с тобой. Мы с тобой выйдем раз. Выйдем. Сейчас, Варя, давай сейчас. Давай сегодня. Выйдем. Вот шароли. Раз, мужчина, выйдешь? Министрлик кыргызстандыктарга Россияга баруудан убактылуу баш тартууну сунуштады. Кыргызстандын жарандарына массалык түрдө Россияга кирүүдөн баш тартып жаткандыгы тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыялангандыгына байланыштуу Тышкы иштер министрлиги маалымат берди. 2024 жылдын 2-майына карата Кыргыз Республикасынын жарандарына Россия Федерациясына кирүүдөн массалык түрдө баш тартуу учурлары боюнча сигналдар Кыргызстандын Россиядагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жана консулдук мекемелерине келип түшкөн эмес. Ошол эле учурда министрлик жана Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Россия Федерациясындагы учурда кырдаалга жана анын кыргыз жарандарынын укуктук абалына тийгизген таасирине мониторинг. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жүргүзүүдө. Ошону менен бирге министрлик Россияга барууга жүйөлүү негиздер жок мекендештерге мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана мамлекеттик чек арада өткөрүүдө күчөтүлгөн көзөмөл режими токтотулганга чейин анын аймагына баруудан убактылуу баш тартууну. Россияга баруу керек болсо алдын ала бул өлкөгө кирүүгө чектөө бар же жок экендигин текшерүүнү дагы бир жолу сунуштайт. Күтүүсүз кырдаал жаралган же шашылыш суроолор пайда болгон учурда Кыргызстандын жарандары Россиядагы элчиликке +7 925 115 50 47 ошондой эле министрликтин консулдук департаментине +996 999 31 2002 ыкчам байланыш номерлары аркылуу кайрылуусу керек деп айтылат маалыматта. Маалымат баракелде. Туркия Израиль менен соода алакасын токтотту. Туркия Израиль менен экспорттук импорттук операцияларды толугу менен токтотту. Маалыматта өлкөнүн соода министрлиги тастыктаган жалпы маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Министрлик мындай чектөө Израиль Газада ок атууну токтотконго чейин жана анклавга үзгүлтүксүз жана жетиштүү гуманитардык жардам агымын камсыздаганга чейин улана турганын билдирди. Туркия 9 апрелден бери Израилге товардын 54 түрүн экспорттоого чектөө киргизген. Түрк тарап Израилдин өкмөтү агрессивдүү саясатын улантып жатканын жана Палестинада
Украинада гуманитардык трагедия күчөп баратканын белгиледи. Буга байланыштуу мамлекеттик деңгээлде көрүлгөн чаралардын экинчи этабын ишке ашыруу башталды жана Израиль менен товарлардын бардык түрү боюнча экспорттук импорттук операциялар токтотулду деп айтылат Соода министрлигинин билдирүүсүндө. Израилдин тышкы иштер министри Исраэль Катс түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоганды соода келишимдерин бузду деп айыптады. Түрк элинин бизнесинин кызыкчылыгын жана эл аралык соода келишимдерин тоготпогон диктатор өзүн ушундай алып жүрөт деп жазды министр. Ал Израилдин тышкы иштер министрлиги башка альтернативдүү жолдорду издей турганын убада кылды. Эрдоган өткөн аптада Түркия мындан ары Израиль менен соода алакасын өнүктүрбөй турганын айткан. Ал Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну биздин замандын Гитлери деп атады. 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча Түркия менен Израилдин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 6,8 миллиард долларды түздү. Маалымат бак баракелде. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын президенти Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахьянга бир тууганынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Сиздин Абу-Даби шаарынын чыгыш тарабындагы өкүлүңүз жана агаңыз маркум Шейх Тахнун бин Мухаммад Аль Нахьяндын дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элинин жана өзүмдүн атымдан сизге жана маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам деп айтылат телеграммада. Маалымат булак баракелде. Суздактагы кырсык Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүнө алынды. Кече 2-майда Сузак районунда катталган кырсыкты иликтөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. Кече 2-майда Сузакта портер манас айтууга чогулган 29 баланы сүзүп кеткен. Кийин алардын саны 32ге жеткени маалымдалган. Сузак милициясы бул кырсык боюнча маалымат таратып, Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа токтотуп койгон жеринен иш-чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип окуучуларды тебелеп кеткенин билдирген. Маалымат булак Сереп медиа. Сузакта унаа сүзүп кеткен 31 окуучу министрлер келип алардын абалын көрүп чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги Сузакта портер коюп кетип жабыркагандардын саны 3-майга карата 35ке жеткенин билдирди. Ооруканаларда 20 бейтап жатат, анын ичинде 5-ünүн абалы оор. 2 балага операция жасалган, дагы бири кыздын башына операция кылуу пландалууда. Министр Алымкадыр Бейшеналиев жерине барып, жабыркагандардын абалы менен таанышкан. Мекеме кандын запасы жана дары-дармектер жетиштүү экенин белгиледи. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Балдар реанимация бөлүмүндө 5 бала жатат. Келгенде абалдар оор болчу. Азыркы учурда 5 баланын тең абалы туруктуу. Бардык жардамдар көрсөтүлүп атат. Дары-дармектер жетиштүү. 2 бала операция болуп бүттү. Алардын да абалы туруктуу. Азырда бир бала операцияга пландалып жатат. Аны азыр операцияга даярдап жатабыз. Чүй менен нарында манас айтуу боюнча сынактар токтотулду. Кече 2-майда Сузактагы 30дан ашын окуучу жабыркаган окуядан кийин Чүй жана Нарын облустарында пландалган окуучулар арасындагы манас айтуу боюнча сынак токтотулду. Бул тууралуу Кыргыз улуттук манас театрынын директорунун орун басары Нурбек Талантбеков Facebook баракчасына жарыялаган видео кайрылуусунда айтты. Ал бул долбоордун уюштуруучусу катары кырсыкта жабыркаган балдарга жана алардын ата-энелерине кайрылып, керектүү камсыздоону жүргүзбөгөндөр жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Эске салсак 19-апрелде республикалык жерлеринде мектеп окуучулары арасында манас айтуу боюнча сынак башталган. Маалымат булак Кактус медиа. Владимир Путин 15 жаштагы Ислам Халиловду сыйлады. Россиянын президенти Владимир Путин Крокус-Сити холлдогу теракт учурунда элге жардам берген 3 өспүрүмгө жабыркагандарды куткаргандыгы үчүн медалин тапшырды. Жарлык укуктук маалымат порталына жарыяланды. Экстремалдык шарттарда адамдарды куткаруудагы эр жүрөк жана чечкиндүү аракеттери үчүн сыйлыкты Красногорск шаарынын мектеп окуучулары Артем Донсков жана Ислам Халилов, ошондой эле колледждин студенти Никита Иванов алышты. Маалымат булак Кактус медиа.